Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Путин Садыр Жапаров баштаган өлкө башчыларын Нооруз майрамы менен куттуктады. Россия президенти Владимир Путин өлкө лидери Садыр Жапаров баштаган мамлекет башчыларын Нооруз майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматы билдирди. Путин куттуктоосунда стратегиялык өнөктөштүктүн эки тараптуу кызматташуусу мындан арада бекемделерине ишеним арткан. Россия Федерациясынын лидери Ноорузду белгилеген өлкөлөрдүн баарынын элине жакшылыктарды каалады. Мындан тышкары 21 мартта президент Садыр Жапаров менен кыргыз элин Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Түркмөнстан, Сауд Арабия, Иран, АКШ жана Тажикстан мамлекеттеринин башчылары да куттуктаган. Бишкекке 120 электробус келет. 2025 жылдын жай айынын ортосуна чейин Бишкекке кондиционери бар 120 электробус келет. Бул тууралуу шаардык кеңештин архитектура боюнча туруктуу комиссиясынын жыйынында транспорт жана жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү департаментинин директору Уланбек Бейшенбаев билдирди. Анын айтымында быйыл дагы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы аркылуу газ менен жүрүүчү дагы 95 автобус келүүсү күтүлүүдө. Учурда номер 1 жана номер 2 автобазада капиталдык оңдоптуу иштери жүрүп, анын жүрүшүндө электробустарды кубаттоочу жайлардын инфраструктурасы курулууда. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Президент быйыл Кыргызстанда 128 ишкана ишке кирерин айтты. 2025 жылы Кыргызстанда 128 ишкана ишке берилерин президент Садыр Жапаров билдирди. Анын айтымында тизмеге Жалал Абад, Ош жана Нарын облустарында курулуп жаткан жаңы ГЭСтер, чүйдөгү жаңы логистикалык борбор, республика боюнча курулуш материалдарын чыгарган ишканалар, Бишкектеги заманбап автобекет менен жаңы Ош базары кирет. Ошентип быйыл жалпы 128 ишкананы ишке киргизебиз деп турабыз. Урматтуу мекендештер, жогоруда мен алардын айрымдарын гана атап өттүм. Бул долбоорлор жаңылануунун жарчысы болгон Нооруз сыяктуу жалпы аракетибиздин жана жаркын келечекке болгон умтулуубуздун жыйынтыгы болот, деди Жапаров. Өлкө башчы Ноорузду быйыл Ошто тосту. Депутаттар келерки аптада жыйынга чогулбайт, эл менен жолугат. Жогорку Кеңештин депутаттары келерки аптада жыйынга чогулбайт, эл менен жолугат. Мындай чечим 20 марттагы жыйынында кабыл алынды. Эл өкүлдөрү 24 марттан 28 мартка чейин шайлоочулар менен жолугушат. Аталган күндөрү парламенттин комитеттеринин жыйындары жалпы отуруму болбойт. Баткенде 16 гектардай жер мамлекетке кайтарылды. Баткен районунун Жаңы Жер айылындагы жалпы аянты 15 гектар болгон жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматта айтылгандай 2020 жылы аталган жерлер мыйзам бузуу менен муниципалдык менчиктен жеке менчикке берилип кеткен. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында менчик эли өз ыктыяры менен жер тилкелерин мамлекеттин балансына өткөрүп беришкен. Трамп кыргызстандыктарды Нооруз майрамы менен куттуктады. Дагы кимдер куттуктады? АКШнын президенти Дональд Трамп өлкө башчы Садыр Жапаровду жана кыргызстандыктарды Нооруз майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Трамп куттуктоо сөзүндө Нооруз бардык үчүн тынчтыктын, гүлдөө өнүгүүнүн жана жаңылануунун символу экендигин белгилеп, Кыргыз-Тажик чек ара маселесинин чечилиши менен куттуктаган. Ал бул чечимди эки өлкөгө тең пайда алып келе турган жеңиш деп атаган. Америка эли бул тарыхый келишимди жана ал алып келе турган тынчтыкты кубаттайт. Биздин өлкөлөр заманыбыздын маанилүү чакырыктарын чечүүдө биргелешкен аракеттерди улантып жаткандыктан Америка Кошмо Штаттары Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн, көз карандысыздыгынын жана аймактык бүтүндүгүнүн туруктуу колдоочусу бойдон кала берерин билиңиз деген ал куттуктоо катында. Ошондой эле Нооруз майрамына карата куттуктоолордун коңшу мамлекеттердин баштуулары Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев,
Эмомали Рахмон, Азербайжандын өлкө башчысы Илхам Алиев, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов, Сауд Аравиянын батышасы Сальман бин Сосфонд Туркияда иштеген кыргызстандыктар пенсияга чыга алат. Туркияда расмий түрдө иштеген Кыргызстандын жарандары келечекте пенсияга чыга алат. Бул тууралуу социалдык фонддон билдиришти. Социалдык фонд 2020-жылы эки өлкөнүн ортосундагы социалдык камсыздоо жөнүндөгү келишим күчүнө киргенин мүмкүн ал келишимди алкаганда Кыргызстандын бир жараны аял киши Туркиядан пенсияга чыкканын белгиледи. Анын пенсиясы 490 лираны түзөт. Түндүк мамлекеттик ишканасы түзүлдү. Санариптик өнүктүрүү министрлиги Санариптик өнүктүрүү жана инновациялар министрлиги болуп кайра аталды. Жарлыкка президент 17-мартта кол койгон. Бул тууралуу Эркинтөө гезитинин 21-марттагы санына жарыяланды. Жарлыкка ылайык аталган министрлик санариптештүү, электрондук башкаруу, электрондук кол тамганы пайдалануу чөйрөсү, мамлекеттик жана муниципалдык электрондук кызмат көрсөтүүлөр идентификациялоо системасы, санариптик технологияларга бирдей жеткиликтүү камсыздоо, электр жана почта байланышы, анын ичинде радио жана телекөрсөтүү, архив иши, кибер коопсуздук, спутник технологиялары, мейкиндик маалыматтары, жасалма интеллект жана инновациялык технологиялар жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгат жана ишке ашырат. Мындан тышкары министрлер кабинетине Түндүк ачык акционердик коомун түзүү тапшырмасы берилген. Аталган ишканага ар кайсы министрликтерге таандык болгон төмөнкү мамлекеттик мекемелер өткөрүлүп берилет. Түндүк, Адилет, сот, маалыматтык технологиялар мекемелери, санариптик билим берүү, социалдык коргонуу, санариптештирүү, электрондук саламаттык сактоо борборлору болот. Кытайлык компания менен Бишкекте монорельс куруу талкууланды. Бишкекте монорельс куруу мүмкүнчүлүгү талкууланды. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек мэриясы, Кыргыз темир жол ишканасы жана кытайлык Changchun Railway компаниясынын өкүлдөрү жолугушкан. Анда Бишкекте монорельсти жолдорду куруу жана аларды өнүктүрүү перспективасы талкууланды. Сүйлөшүүдө долбоордун экономикалык жана техникалык пайдаларын дыкаат изилдөө макулдашылды. Бишкек мэриясы Кытай тарапка изилдөө үчүн монорельс жолдордун курулушунун эскиздерин берип, долбоорду мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашырса болоорун белгиледи деп айтылат маалыматта. Ал эми Кыргыз темир жолу гибрид электр поезддерине кызыктар экенин айтып, экологияга зыяны жок экенин белгилеген. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу кызым ушунчалык болуп калды. Şu YouTube kanallarının bardıq, Allah razı olsun, rahmat. Sizlerge de rahmat çok. Şunçalık kızım жақсы olup kaldı. Kırgız eli, sizlerden jardamыңыздар менен мына kızım şunçalık жақсы olup kaldı. Çet өлкөгө апарып, kızımdын bir жагына операция кылдырып келип алдым. Sizlerden jardamыңыздар менен. Азыр эми ошол bir жагы, тамагынын bir жагы да калды. Onu da dagы операция кылышыбыз керек. Şu sizlerдин жардамыңыздар менен kızım ушунчалык жақсы болуп калды. Bir жагы чандырын алдырып салсам, менен өзүбүзгө окшоп сүйлөп, дем алыштары да жақсы болуп калат. Şu kızды караймын деп, мына азыр ушунун бир эле жагы алынды, bir жагы калды. Şu bir жагын алсам, Кудай кааласа алдырып чыксак kızım сүйлөйт. Özümde şu kızın arkasından orukcam olup kaldım. Sakar orup, başım orup, özümde kıynalıdamın. Eğer kolum kısırdan gelse dağı da şu kızıma jardan beriңizler. Şu dağın bir jol operasiya kıldırıp alsak boldu. $28.000 gerek, kalanı jıyılıp büttü. Embankım Macit Kızanlarkan dep çıgat. 0708 12 94 94. Сбербанкыбыз сиңдимдин атында чыгат. Гүлназик Ш деп чыгат. Ойлонбой ушу кызыма жардам бере бериңиздер. Баары өзүбүзгө келип түшөт. Жапаров 12 жылдык билим берүү системасы артыкчылыгын тастыктаган. Садыр Жапаров Ош шаарында Нооруз майрамына карата куттуктоо сөзүн сүйлөп жатып 12 жылдык билим берүүгө учкай токтолгон. Ал дүйнөнүн 150ден ашуун өнүккөн өлкөсү бул система менен билим берип артыкчылыгын тастыктап келгенин билдирди. Мындай шартта биз дүйнө баскан жолго багыт алышыбыз керек. Мурдагыдай түшүнсө түшүнбөсө да эреже жаттоонун таштап алып жаткан билимин турмушта пайдаланууга, кесипке эрте багыт берүүгө басым жасалууда. Алгач анын күнгө тескейин талкуулап, максат милдеттерин аныктап алдык, тиешелүү жоболорду бекиттик. Билим берүү тармагына материалдык, моралдык, идеологиялык колдоо канча керек болсо ошончо колдойбуз. Анткени билим алдаганча ашык ийгиликтерге жеткирерин баарыбыз билебиз. Билим берүүнү жолго коймоюнча башка тармактардын өнүгүшү кыйын деп так кесе айта алам, деди өлкө башчы.
Жогорку Кеңеш шайлоо системасын өзгөрткөн мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Жогорку Кеңеш шайлоо системасын өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Жыйында шайлоо күрөөсү, гендердик квота дегеле мыйзам долбоорунун концепциясы боюнча кызуу талкуу болду. Депутаттардын сунуштары Балбак Төлөбаев партиялар үчүн 9 миллион, талапкерлер үчүн 300 миң сом күрөө көп экенин айтып, азайтууну сунуштаган. Медералиев депутат болуп 2 мөөнөттөн ашык шайланууга чектөө киргизүү маселесин көтөрүп, буга жооп кылган Уланбек Примов бул конституциялык укуктуу чектөө болуп каларын айткан. Улукбек Ормонов учурдагы шайлоо системасын сактап калуу керектигин, ал эми сунушталган долбоор партиялык системаны жок кыларын белгиледи. Эмил Токтошов бир мандаттуу округдарда кайра шайлоону жокко чыгаруу зарылдыгын көтөрдү.